Акыркы учурда социалдык тармактарда тараган Өзбекстан менен Тажикстанга мыйзамсыз газ жана нефти кирип жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени учурда аталган аймакта мунай өндүрүлбөйт жана жумуш токтотулган деп жергиликтүү бийлик маалымат таратып, Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы буларды айткан эле. Областын прокурору, областын СМБнын начальниктери өткөндө келип Оштон специалисттерди чакырып, бизде мына түштүк боюнча ошол трансгаздын адистери келип көрүп, бул жерде 1 грамм газ жок деди. Мына заңдап түрбелер чирип, баягы учетчиктер, баягы көрсөтүп турган монометрлер заңдап турат, нөл көрсөтүп турат. Мынтип жалган айтып, бул кимдир бирөөнүн баягы кызыкчылыгы бар да бу жерде. Жоқ, нефть деген, чисто нефть мына. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчы Кыдышаевич. Мына көрсөңүздөр, мына накта нефти. Ушул нефтиге мына 2 качалка иштеп атат да ушул жерде. Бирок Ак Турпак айылынын тургундары өздөрүн жарандык активист катары тааныштыргандар, Ак Турпак айылындагы нефти чыгып жаткан жерди видеого тартып чыгарышты. Газ чыкпайт, нефт чыкпайт деген жалган, мына нефти. Чыгып ана бочканы эле тасмадан тартып түштү камерага. Мына бул жерден мына качалка тартып жакай жеткен да. Мына свежий. Нефти толо турат ал бочкада. Бочкада нефттер каяктан каяка кетет, пока бизге караңгы. Onu takтай турган орган деген болуш керек. Ошо орган болсо, ошо орган келип тактап алат да. Мына каяка кетет, качандан бери чыгып атат. Охранник бар экен, Камал деген аксакал. Şu күнгөчө 1 тиын да каражат берген жок, эмгек акы берген жок дейт. Мындай бардакка качангаcha биз мында бардакта жашайбыз. Өзүбүздө нефт туруп, ушундай бензинди, солярканы күйүүчү малды, майды мында өтө кымбат баада сатып алабыз да. Эми ушу нефтини Кытайлар өндүрүп, биздин Ак Турпак айыл өкмөтүнө канча төлөйт эмес. Келишимди кандай түзгөн, ушуну бир тактап берсеңер. Белгилеп өтсөк, буга чейин журналисттер жана башка тиешелүү адамдар Ак Турпак айылындагы Өзбекстан иштетип келген газ бөлүштүрүүчү жайга барганда, Өзбекстандын жарандары видеого тартууга болбойт деп, журналисттерди киргизбей койгон болчу. Ал эми активисттер тараткан бул видео тасма Ак Турпак айылынын башка жеринде мурда нефть өндүрүү үчүн изилдөө иштери жүргөн жер деп областтык бийликтен билдиришти. Өзүңүздөргө маалым болгондой жанагы Бүргөндүдө чоң арада нефть боюнча айтып аткан бул маалыматтарды мен кыскача айтып кетсем сиздерге. 2018-жылдын мына жылдан 2019-жылга чейин ал жерде чынында нефть боюнча изилдөөлөр жүргүзгөн бул Главнефть деген компания, алардын жанагы иштеткендер булар чынында Кытайлар болгон. Ошол 2018-2019 жылы изилдөөлөр жүргүзгөн мезгилде ошол азыр бүгүнкү күндө ал жерде эч ким иштебейт, бир эле кароол турат. Ошол жанагы көрсөтүп аткан бочкадагы нефть бул мындай айтканда чийки суу аралаш. Ошол бойдон 2019 жылы качат эткен болсо, ошол нефтини. Ошол бойдон калып кеткен. Себеби бүгүнкү эч ким иштебейт, Кытайлар баягы Главнефть деген компания иштеткен Кытайлар да кетишкен. Изилдөөлөрү ошол маалда токтогон. Сиз айткан, чынында бүгүнкү күндө эч нерсе иштебей турат. Ал жер Өзбекстанга тиешелүү же Кыргызстанга тиешелүү, эмне үчүн токтоп калган? Ал жер жанагы эле биздин жана газ деп айткандай, ал жер Кыргызстанга тиешелүү жер. Бүгүнкү күндө ал жердагы өткөрүп алуу максатында буюрса. Ошол жана биз айткандай 2011-жылы жана газ кетип атат деген жерлерди өткөрүп алат деген ошол бойдон турат. Бүгүнкү күндө ошол өткөрүп алуу маселеси чечилип жатат. Анан ушул 2011-жылга чейин иштетилип келген болсо, бир да аренда төлөп эткен же азыр төлөп эткен, эмне үчүн, кандай максатты көзөмөлдөнүп болгон иште, эмне үчүн? Ал жөнүндө мисалы толук маалыматты айта албасам дагы, 2018-2019 чынында Главнефть компаниясы иштеткен болсо, ал иштеткен эмес, ал изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Жанагы специалисттер иштеткен, алар чынында Кытайлар. Буга чейин Өзбекстандын бир 5-6 облустарына чейин качат этилип газ кетип турганда, бирок Өзбекстан бизге аренда төлөгөн ба? Анын эсебине бизге эмне берген? Ал жөнүндө мен толук маалымат билбейт экенмин. Буюрса ойлоп атам, бүгүн комиссия жана өзүбүз да барып көрүп келебиз. Аны көрүп келгенде аны сизге толук маалымат берем. Демек дагы бир комиссия түзүлөбү ошол мен
Ақтұрпақ айыл өкмөтүнөгү газ Жанагы нефть нефть боюнча лично барып өзүбүзчө бир көрүп келейик деген ой. Ошол жерде именно тартып көрсөтөбүз дагы. Толук маалыматты дагы толук берсек деген ой айтып атам да. Активисттер тарабынан нефти газ тууралуу айтылган маалыматтар канчалык деңгээлде чын төгүн аныкташ үчүн областтык бийликтен комиссия түзүлүп, иликтенмей болуптур. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгы кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Ya azı gaz çıkan da atmayız. Kaç yıl çıkan? Қытайлар шығарған бұны білбеймін мен қанша шыққанын қанша жыл болып Қытайлар газ шығарған. Қытайлар нефть шығара өзі көрген газ Газ шығып шығып кетіп кеткен. газды бекітіп тұрып өтіп кеткен нефтке нефть шықпай қойған кейін Gaz çıkan. газ шыққан Газ онда тешіп кетіп қана газ шығып кеткен екен. О, Бекітіп өтіп кеткен ана нефтіге. Buna kadam yerine karşı vakti bakaylı ötün masa alçıvay türelip gaz yok da odadı. Gaz dağın yok, neft dağın yok da. Memlekette aldı da özüzde şu gaz nefti tutup bana salarka benzinli kuyucu maylarda öte kımbat bada alıtazlar. Жақсы қараулы кәсті. Қашып кетіп еді